туура жерди кантип пайдаланыш керек деген бир кадрлардан биздин көрүүчүлөрдөн суроо келип атат да. Айтат да, колумда 1 миллион сом бар. Анан жер алдымдагы эле ежа малинаны тигип туруп эле анан болуп кетем дегендей келишет. Көздөрү жанып алган. Акча салгандан кийин эле дароо эле кирешеге киребиз деп расчет кылабыз го. Байке, сиз мындай духуңуз бар экен, 14 күн эрте болуп атат да. 2 жума. Аябай таптыкөн. Мотоблок деле батпай калат да бул жергечи. Чөп чыкпайт. Мына 1,5 ай болду. Турган боюнча турат. Эң номер 1 кыйынчылыгы ото чөп. Жок коштук. Дой постисин көрсөтөбүз, азыр доосун көрсөтүп атабыз. Биринчи проблемасы бул жакшы өстүрүп алыш, экинчиси болсо ошону жакшы баага сатып алыш. Баасын түшүрөт. Кааласаң ушул баага бер, кааласаң кете бер деп коет. Эмне кылат? Айла жоктон берет өткөзүп алган, өстүрүп алган нерсесин. Ошол себептен альтернатива катары бул мөмөсү ушу бармактай болот да. Жакынкы күндөрү бышып калат бул. Кандай жеттиң, ошо канчага калдың сыры болбосо, эмне кызматтарды аткарып атат? Замороженный продукцияга азыр мага поляма чейин келип атышат да. Бизге канча объем болсо кылып бергиле, алып кетебиз деп. Төкпөй, чачпай билгенибиз менен бөлүшөбүз азыр. Мекендештер, саламатсыздарбы? AgriLife каналына кош келиңиздер. Биз бүгүн мындай Сокулук жака өтүп баратып, Бакыттын полясына келип 1-2 суроо менен кайрылабыз деп бир видео татабыз деп чечтик. Анткени деген суроолор көп, маселелер көп. Аябай көрүп аткан кишилердин баягы суроолору бар. Ошондуктан биз ушу суроолорго жооп кылып бир видео чыгаралы деп чечтик да. Биз азыр Сокулук районунда, мына Бишкектин жанында, Война Антоновкадабыз да. Ким жаңы көрүп атса, ошолорго эскертип кетейин дарегин. Бакыт Жусуев, мөмө чарбасы деп азда логотипинде көрсөтүп кетебиз. Ошол жака келип отурабыз. Бүгүнкү күнүбүз число кайсы күн? Бүгүн 25 болуп калды окшойт. 25 май 2026 жыл. Клубника боюнча дагы, малина боюнча дагы, ежевика боюнча дагы силерге маалымат берели. Сокулукта кандай көрсө, Беловодский кандай көрсөтүп атканын өткөндө бир тартып кеттик. Эми мына дароо кезек Бакытка келди. Бакыт биздин көрүүчүлөр бир учурашып кой. Ассаламу алейкум, AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Ушу дыйканчылыкка кызыккан адамдар баарыңарга салам. Бүгүн биздин поляда кандай иштер жүрүп атат, эмнелерди кылып атабыз? Аяз байке ошо суроолорду даярдап келиптир. Төкпөй, чачпай билгенибиз менен бөлүшөбүз азыр. Ооба, Бакытты биз эми бизди көрүп келаткандар билет, жаңы көргөндөр кайра эскертип кетейин. Бакытты жаңы көчөт алып, тиги Кара Жаштан жаңы көчөт алып, эми дыйканчылыкты баштайм деген кезинен бери тааныйбыз, көрүп келатабыз. Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мынакей бүгүнкү күнү ийгиликтерге жетип отуруп атат. Биз ошолорго күбө болуп, силерге дагы ошол менен чагылдырып, мотивациясындай, билиминдей кичпей эле адам мындай чыныгы кандай болгон, кандай кыйынчылыктар өткөнү менен, кандай секреттерин жашырбай бүт баарын силерге айтып берет да. Эми азыр Бакыт мырза, эң биринчи очередь мен азыр суроолордон эле баштай берели. Бизди Англиядан көрөт, чет мамлекеттерден дейинчи. Анан жаңы дыйканчылыкты баштайм дегендер бар. 1-2 гектар, 3 гектар жер менен баштайм деп ой келет да. Андан кийин дароо эле мына мисалы үчүн ежевиканы көп тартабыз. Ежевика боюнча көп маалымат бар. Малина боюнча бир орточо, кулпунай боюнча аз да. Анан ушу туура жерди кантип пайдаланыш керек деген бир кадрлардан биздин көрүүчүлөрдөн суроо келип атат да. Туура жерди кантип пайдаланыш керек? 2 жылга чейин пока мөмөсүн ежевика байлаганга чейин, Аллахтан 2 жылдан бери атпайбы? Кантип киреше жок, кантип иштей алабыз? Кирешеге кирип, мына мисалы үчүн баарыбыз эле жакшы көрөбүз го. Дароо эле акча салгандан кийин эле дароо эле кирешеге киребиз деп расчет кылабыз го. Ошонун бир секреттерин, мындай опыттарыңан бөлүшүп кетпейсиңби? Кантип кирсе болот ушу бизнеске, агробизнеске? Сиз туура айтып атасыз. Ушул маселени мен кээ бирки жаңы дыйканчылыкка киришем деген жаштарга в основном, эми баягы возрасты жетип калган кишилер мындай арканды алыс таштайт, узун таштап, кичине ойлонуп иш кылат. Анан жаштар айтат да, колумда 1 миллион сом бар. Анан жер алдымдагы эле ежа малинаны тигип туруп эле анан болуп кетем дегендей келишет. Көздөрү жанып алган. Вот. Себеби ал балдар биздин результатыбызды көрүп атат да. Бирок результатка чейин кандай кыйынчылыктар бар, аны эске алышпайт. Негизи эле адам баласы ушундай экенбиз да. Результат менен эсептешебиз да. Тиги жагын унутуп калабыз. Биз деле мисалы үчүн канча кыйынчылыкты көрдүк, бирок жакшылыкка жеткенде тигини унутуп каласың да. Кандай кыйынчылыктан өткөнүн. Бирок анын орду бар. Ошого айтайын дегеним, ежа малинаны көбү айтып атышат да.
мен бир кишини уктум 10 гектар тегип салыптыр. Дароо Ушу эле. чүйдүн бир жеринде да ысык ата тарапта болуш керек. Анан мага өзү чалды. Бакыт иним кандайсың, мен сени ушул баягы соц тармактардан көрүп жүрөм, Агролайфтан көрүп жүрөм. Сен да өстүрүп атасың, анча-мынча билген немелериң менен бөлүшүп турбайсыңбы депчи. Анан тиктиңизби десем, ооба 10 гектар тиктим дейт. Анан таң калып, сиз байке мурда кандай дыйканчылык менен жүрдүңүз беле десем, мен гектарлап кызылчаларды айдап жүргөм дейт. Кант кызылча. Кант Кызылча эмес, кант кызылча, э? Кант кызылча. Анан мен айттым, байке сиз мындай духуңуз бар экен чындыгында. Себеби мен могул жерде 70 сотка ежемалинам бар да. Билем да кандай кыйын экенинчи. Анан 10 гектар деген опыты жок туруп эле баштай берген, бул менин оюмча бир аз жаңылыштык болуш керек. Тобокелдик. Риск. Риск болгондо мен ойлойм да опыт керек бул жаккачы. Себеби баягы алар ойлоп атат, бир тиккенде мындай масса менен алам депчи. Бирок ошол массага жеткизиш үчүн канча деген вложение киргизесиң. Мындайча айтканда баягы орусча сөз бар го, выгорание дегенчи. Ошондой болуп кетиши көбүрөөк да эмесичи. Анан ошол себептен любой ишти баштап атканда баягы мурда айтчу элем го, шахматный порядокто кылыш керек. Ошол туура экен да. Мисалы үчүн байкасаңыз, бул жерде 25 сотка ушундай клубника өстүрөм да. Бул мен үчүн любой баягы тренировка кылып жүргөн балдар билет, залга киргенде биринчи разминка кыласың. 15-20 мүнөт разминка. Биз бул жерде жумушту разминкадан баштайбыз да. Биринчи жыл башталды. Клубникалар менен алышабыз дагы эле. Эң биринчи түшүмдү клубника берет. Клубника менен бир 30-40 күн алышабыз. Акча бир аз чогулат. Рабочийлерге, жеп ичкен, кыскасы чыгымдарга ушу клубникадан алабыз дагы. Андан кийин анан малинага өтөбүз. Андан кийин ежемалинага өтөбүз. Кыскасы ошентип кетет. Кайра бунун деле НСД соттор бар да, э? НСДлары бар. Эми мен баягы жерим 3 гектар болгонуна байланыштуу НСД кылган эмесмин да. КСД эле кылам. КСД. Себеби айтып атпаймынбы, башында эле бир айдай алышам бул менен. Андан кийин уже малинага өтөм. Малина бышып аткандан кийин эле ежемалина бышат и ошентип кетет да, шахматный порядокто. Мен элдерге ошентип айтам. Меники ушундай мисалы үчүн. Кааласаң башкача да кылсаң болот. Ар кандай немелер бар да, варианттары. Бакыт жаңы көрүүчүлөргөчү, жаңы мындай баштайын деп аткандарга бул жерде 25 соткага 3 гектардан 25 сотка бөлүп туруп, мисалы үчүн быйыл эмес, быйыл уже сезон башталып кетти. Кийинки жылы мен 3 гектар жерди баштайм, же 2 гектар жерди баштайм. Дароо эле Кулпунайга канча убакыт акча салып туруп, канча убакытта чыгат, ошонысын сурайынчы. Бир канча-мынча YouTube каналдарда ошол суроолорду көп беришет да. Математикасын дароо эле келтирип элечи. Так, мен точный немени айта албайм, себеби баягы базар ар кандай да. Базар баасын чечип коет да. Жок, Бакыт эме эмес, баягы эсептерди эмес. Мен эмени сурап атам да. Отдачасы кандай болуп атасызбы? Мына кыш келди деп коелу. Мен мисалы үчүн дагы кесиптештерим же дагы жаңы дыйкан 2 гектар 3 гектар жер иштетем. Бирок мен дароо эле 2 жылдан кийин ежевика бышкыча мен дароо эле мен акча салып туруп, бат каяктан акча чыгарам деген эле да. Мага эсептер так кереги жок. Түшүнүктүү. Бул клубника ошол эле сөздү айтайын деп атам сизге. Себеби 3 гектар жериңиз болсо, бир 30 соткасын клубникага бөлүңүз. Ушул 30 соткага мен грубо эсептегенде көчөт, работасы, пленка, баардык майда чүйдөсү менен где-то бир 350 000 кетти деп коелу. 30 соткага. 30 соткага. Грубо да эми. 350 000 болсо, ал жерде эми суусу да бар, свети да бар, дары-дармеги бар. Где-то июльда отургузду. Кийинки жылы майдын башынан июньга чейин клубника терет. Примерно бир 700 000ге сатат. Жана 350 000 киргизген, 350 000 үстүнө кошулду. Бир жылдан кийин. Бир жыл болуп калабы, бир жылга жетпейт да, себеби июльда отургуздун рожоктор иштеш керек бул. Анан жазында эле тарс аласың, КСди тиксе. Мен методум ошондой да. Бир ай алышам, бир айдан кийин болду. Бул жака анча-мынча сууларын берип эле калтырсам калтырам, болбосо жулуп алып салып туруп башка көчөт отургузам. Чтоб кийинки жылы калибр чоңураак болуш үчүн. А эгерде бул калтырып койсоң ушул бойдон, рожоктор көбөйүп кетет дагы, мөмөлөрү майдаланып кетет. А майдаланды деген бул баасы ылдыйраак сатылат деген сөз да. Биздин лайфхак азыр видеобуз акырын баса бербейли мындай, э? Видеобуз лайфхак катары болуп атат.
кантип туура 2-3 гектар жерди 1 гектар болуп деле болсун кантип туура пайдаланыш керек, кантип эрте кирешеге кириш керек деген лайфхак түрүндөгү эме болуп атат да. Бул жерде кулпунайды көрүп атасыздар, 25 сотка бөлүптүр. Эмне сорт отургузулду? Анан бул жерде Алиба деген сорт, анан Клерия деген эки сорт отургузулган. Анан быйыл жылдан башкача болуп, апрелдин 20-ларында терип баштадык. Элдер таң калышты, анча-мынча дыйкандар келип, сеники эмнеге эрте бышты? Эртеби? Балаган эмес го депчи. Былтыр мен майдын 3-үндө терип баштагам. А быйыл болсо 20-сында терип атам. Где-то бир 15-14 күн эрте болуп атат да. 2 жума. Кыш бая слабый болгонго же өзүм деле таң калдым да. Анан эрте бышса бул жакшы баага сатып аласың деген сөз. Быйыл Кудайга шүгүр өтө сонун болду. Клубникам да жакшы болду, баасы да жакшы болду. Кыскасы сон болуп атат. Погода да жакшы болуп берип атат. Бир клубникадан бир ост ийели. Жеңиз. Руксат болсо. Альба деген сорт. Кызылыраагынан бир алып жейли. Жана бир ост ийдим. Аябай таттуусун алып жеп алыптым. Жагып калды да. Терилген окшойт, Ооба, да бир 2 жол терсек бүтөт ошол менен. Болду, Болду. Караңыздарчы, урматтуу көрүүчү. Сиз бир аз бурыйын терип алдыңыз окшойт. Ооба, кичине мындай кызыл эмес экен, бирок чоң менен кызыктуу да. Мынакей. Буга мындай беркиндейлер деле бар экен. Аябай таттуу экен. Макей. Ушинтип өстүрүш керек. Шу бирөө келип жегенде аппетитиң ачылат да. Өзүбүз жебейбиз деле мунучу. Бизде эми урматтуу көрүүчүлөр, жаман көрбөңүздөр. Биздин долбоор ушинтип жеп турабыз. Жеш керек. Такырда берем бе? Кудайга шүгүр. Мына ушинтип жерди туура пайдаланып, андын эмеси бар да. Ошондо эми 10 гектар жер ежевика өстүргөн байкебиз кандай болуп атат? Жакшы эле болуп атабы? Эми аны мен билбейм, балким мага жөн эле айтып койдубу, бирок мындай серьезно эле сүйлөгөндөй болду да. Анан кимден көчөт алгандарын айтты, анан ойлоп койдум. Чындап эле киришкен окшойт. Баягы кээ биркилер мотивацияны угуп алып эле катуу киришип атышпайбы? Сен туура айтасың да бакыт. Мотивацияны берип коюш бат эле. Анан маалымат жоктугунан аябай көп киши күйөт да. Чыдабайчы. Баягы өткөндө кеп кылдык. Ошондуктан урматтуу көрүүчү, Бакыт экөөбүз тек кыштан бери эле дагы бир агро сабактар даярдап атабыз. Мындай эле жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен, практика түрүндө кандай эрежелер сакташ керек, эмне кылыш керек, ошондой бир 10-15 сабак чыгат. Буюрса ошол боюнча дагы биз силерге маалымдайбыз. Азыр даярдалып атат да. Анткени өткөндө бир кардарыбыз мага личкага деле жазып ийди да. Айтып атат. Силер биякта в основном үстүртөн сүйлөйсүңөр дейт да. Биз эмнеге мындай көбүнчө азыр мына шпалера монтоп тургузулат, мынага момундай дары чачат, момундай деген элдин баарына кызык эмес да, биз жалпы тартып атабыз. А уже углублять этем деген адам, алар уже жанагындай группаларга кошулуп, өзүнчө курстар алып ушинтип баштайт да. Жалпы айтып келгенде ушундай да. Биз ежевикага келдик. Караңыздар, урматтуу көрүүчү. Технология деп коебуз. Тамашалап технология деген неме бар го? Ооба. Тренд. Буну төшөп койгонумдун себебин да айтып берейин. Агроволокно деп өзүм атайын төшөдүм. Себеби бул жерде расстояниясын байкасаңар, примерно бир 1,80 да. Убагында 2 кылабыз деп бир аз кеткен каталары. Анан бул жерге мотоблок менен кирип жүрбөй, уже мөмө байлап атат да. Мына гүлдөп атат, эртең эле мөмө байлайт. Мотоблок деле батпай калат да бул жергечи. Ошон үчүн 3 метр кылсаңар жакшыраак. Кенен кирип чыккангач. Бул биринчиси. Анан экинчиси мына агроволокно деген өтө сонун нерсе экен. Бул мульчирующая пленка деп коет. Кара светтеги, анан сууну да көп өткөзө бербейт да жергечи. Чөп чыкпайт. Мына 1,5 ай болду, турган боюнча турат. Чөп, ото чөп, ортосу менен, ото чөп менен күрөшүп атып, эмне деген арас болуп калат элде. Эмне деген чарчайт, энергия кетет. Дыйкандын эң номер 1 кыйынчылыгы ото чөп да. Анан айтат мага, мындай дары жокпу дейт да. Чачсак, малиналар калат, чөптөр өлүп калат турган дейт. Мен айттым, ошондой ойлоп тапса бир киши бир миллиардер болуп кетет болуш керек депчи. Себеби андай Нобелевский премия. ошондой болуп кетет болуш керек деп ойлойм да.
Эми мына ежевика боюнча кеп кылбайлыбы, кече күнү биз Беловодск кече күнү эмес, уже бир жумадан ашты. Беловодскиден Алмаз байкени тарттык, гүлдөп уже мөмөлөрдү эле байлап баштаптыр да. Биякта байкасаңыздар келип, ким Куба жакыныраак келсең. Мында эми гүлдөп келатат да. Мында аз да. Бирок биз бакыттыкын билебиз. Былтыркы тартканда аябай түшүмүн аябай мындай сонун көрсөткөн да. Былтыр деле ушундай болуп аткан, Биздики мындай кыскасы. Беловодский тарап, ылдый жакта Азамат деген мындай кыйын дыйкан бала бар, Мыкан. Мыканда. Анан өйдө жакта неме бар, Каражыгач деген жактарчы. Бул жакта Асылбаш, ошол жактан да байкелер келет да. Ежемалина бакканчы. Меники гүлдөп канча бир 80-90%, почти 100%ке чейин гүлдөп атат дейт да. Баары элечи. Анан азыркы мал ошондой болуп атат да. Ошондой болуп атат элдердики. А меники эми башталып атат. Былтыр деле ошондой болгон. Анан мен ойлоп койдум, именно мен турган жер полоса бир аз салкыныракпы депчи. Биздики Кудайга шүгүр былтыркыдай эле болуп атат. Бирок гүлдөшү тигилерден кечирээк. Мынакей урматтуу көрүүчү, 5 кол тең эмес. Ар бирөөнүн өзүнүн климаты бар. Ушул эле жакын эле коңшу жайгашкан айылдардын көрсөткүчтөрү ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңөр үчүн мындай изденип эметсеңер иштешиңер керек экен да. Бир жерде башка көрсөткүч, бир жерде башка көрсөткүч, баарыныкы бирөө боло бербейт. Биздики болбойт экен деп деле коюп коюш болбойт. Мынакей кичине чыдап коюш керек экен. Бакыттыкы зато кичине берки дыйкандардыкына караганда сеники кичине кечирээк берет экен да. Бул деле плюсу бар да. Алар жанагы бышатко, Ежемалина бышканда кымбат сатабыз деп мындай айтышат да. Анан алардыкы түгөнүп калганда мен аягында кымбат сатып калам да. Кудайга шүгүр, мындай Алла Таала мындай неме зат да, улук зат. Баарына мээнетине жараша берет да, рызкынычы. Кыскасы кылыш керек, жөн эле берет деп деле жата бербеш керек да. Мынакей. Бүгүн 25 май 2026 жыл. Бакыттыкы эми гүлдөп атат. Дагы келебиз биз. Сөзсүз түрдө келебиз, анткени бакытты мен тарткым келе берет. Бакыттын ийгилигин, өзүнүн иштеген неме карабайсыңарбы? Бул эми көз сүйүнөт да. Жөн гана иштебей эле, изденип да иштеп атат, таза да иштеп атат. Мактап кетейин сени. Ошо мактай бересиз да мен. Анан кийин бул эми ийгиликке момда азыр жылдын жыйынтыгы менен жакшы болсо, бул уже открытие болуп атат да биз үчүн. Эксперимент кылып көрүп атам, мен негизи эле ушундай нерселерге жакынмын. Бир нерсени кылып көрүш керек да. Анан жөн эле деме кыла бербейчи. Россия, Европа давно бул нерсени колдонот. Бизде эми мен биринчилерден болдум деп айта албайм, бирок ушу чоңураак объем баягы 3 гектар дегенде мен колдонуп баштадым окшойт деп койдум. Анан кызыгып менден алып кетип аткандар да бар. Мен анча-мынча баягы товар заказ кылып сатам да элдергечи. Рекламасын кылып атам. Момдай сенден алса болобу? Мен ушундайларды сатып атам. Менден алып атышат. Мынакей, эгер ушундай мульчирующий мушок немесинде экен да? Ошондой. Анан канча жыл чыдайт деп баягы мен эксперимент катары неме кылып атам. Элдерге айтып атам. Мына мен өзүмө төшөдүм, андан кийин элдерге көрсөтүп атам. 1,5 ай болду, Кудайга шүгүр, сонун эле турат. Ото чөп жагасында. Ото чөп чыкса деле мындай чыга албай жата берет да. Болобу, карасаң? Бир аз. Караңыздар. Мына. Анан эмет койсун, жаап койсун да бакча. Элге көрсөтүп коелу. Караңыздарчы. Ай, жок кой эчтек. Бул күн өтпөсө кайта. Минусу жокпу мунун, вообще эчтеке жок болбу. Эми жер ным болуп турат да, көрдүңүзбү? Кадимкидей эле суу. Ушундай болуп турат. Анан көрөбүз. Эми зыяны боло тургандай деле бир дары себилген жок. Мунун өзүбүз туздап коебуз. Мунун өзүнүн мыктары бар. Мыктары менен эле киргизип мондай мыктары бар экен. Ушундай материал керек болсо, ото чөп менен мындай жакшы күрөшөттүр. Бакыт номерин калтырып коебуз. Кайрылы бериңиздер. Бакыттагы эркинде угольник, шпалерага эмелер деле бар, сетка метка бар. Мен негизи эле дыйканга эмне керек? Полностью ушу угольник, тапынер, кыскасы бардык опрыскиватель түрлөрүнү, препараттарды дагы сатып атам. Жанагы эме менен күрөшкөнгө, ото чөп менен, өзүм эмнени колдонсом, ошолорду ашыкчасы менен алып келип коем. Анан элдер сурай берет. Каяктан табабыз, андай мындай. Мен айтам, туканым, мага кел. Кантип өстүрүп атканымды көрөсүн, эмнелерди колдонуп атам, ошол жерден эле келип алып кете бер. Дароо эле консультациясы менен кошуп алып кетет экенсиң. Кандай туура рекомендациясы менен кошуп алып кетесиңер, бул жакшы да. Момундай басып деле не обязательно окшойт, муну тебелеп атабыз эчтеке болбойбу? Жок. Мындай неме болуп атабы, башкача чувство болуп атабы? Мындай бирөөнүн эмгегин тебелеп аткандай эле сезилип атат да. Жалко экен да басыш. Так, буну анан неме кылып салабыз.
Болжол менен кайсы күндөрү, кайсы числолорго түшүмгө чыгып каласыңар? Бизде бакытты кимдер экспортерлор да көрөт да. Ооба. Бизди бар чет мамлекеттен көрөт. Ар бирөөсүнө өзүнө кызыктуу суроолор бар да, өзүнүн кайсы числолорго түшүмгө кирип баштайсың ушу ежевика менен? 2025-жылы 3-июлда терип баштаганбыз. Эми быйыл мен ойлоп атам, июндун где-то бир 20 канчаларында, 25-теринде балким, может 20-ларында терип калат окшойбуз. Себеби мен ал клубникадан алган опыттан айтып атам да. Клубника так 2 жума эрте болот болсо, соответственно, биякта ошондой. Ошондой болот окшойт деп ойлоп атам. Болсун, мына эми кимге ушундай маалымат кызык болсо, түшүмгө кире турган учурлар ушундай да. Могу жерде эгер байкасаңыздар, момундай аркага доо ипостисин көрсөтөбүз. Азыр доосун көрсөтүп атабыз. Кудай буйрса, могу жер момундай бир гүлдөгөн жүзүм менен арка боло турган жери болот. Биздин YouTube каналга катталыңыздар. Бакыттын да баракчалары бар. Бакыт Жусуев деп жазсаңыздар. Бакытбек Жусуев. Бакытбек Жусуев десеңер, Инстаграмда да бар, YouTube'да каналы да бар. Бизден да көрсөңөр болот. Кыскасы, биз азыр Бакыт туура айтып атат. Биз мотивациядан тышкары ушу билимдерди деле берип келе беребиз да. Эгер кимге билим болсо, биздин кайрылы бергиле, биз ошолорду беребиз. Баарына эле адаттагы суроону бере берем. Жылдан жылга баягы жаңыртып келе атпайсызбы маалыматтарыбыздычы? Сбыт маселеси менен кандай болобуз? Клубника сбыт маселеси менен проблема болдуңбу? Жок, быйыл негедир өтө сонун болуп атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Өтө жакшы. Мындай эч бир баягы проблема болуп атат, андай мындай деген айта албайм. Сонун болду. Эми Кудайым буйруп, бул жагы дагы ошондой болуп бере турган болсо, эми дыйкандын эмеси ушул да. Биринчи проблемасы бул жакшы өстүрүп алыш, экинчиси болсо ошону жакшы баага сатып алыш. Ошол эле. Мына Куба мындай бир көрсөтүп койчу, мындай кылып туруп. Азыр ежевикадан малинага өтүп атабыз. Көптөн бери ойлонуп, кыялданып жүрүп дегидратор алдым. Эми карасам, эң туура чечим кабыл алыптырмын. Азыр мен бакчамдагы кулпунайды, алманы, алмурутты жана башка өсүмдүктөрдү туура кургатып турам. Балдарым эми дүкөндүн зыяндуу таттууларын сурабай, өзүм жасаган пайдалуу чипстерди сүйүп жешет. Сарсанам жок, пайдалуу экенин билем. Буга чейин бакчадагы жемиштердин жарымы чирип кетчү. Азыр болсо баарын кургатып коем. Фантазиям кеңейди. Жаңы рецепттер, жаңы идеялар. Ойлогон эмесмин дегидратор ушунчалык кызыктуу болот деп. Өйдөн эле акча табууга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Урматтуу айымдар, аппараттан дагатканда жаңылып калбаңыз. Мен сиздерге Вейтсгауф сунуштайм. Өзүм текшерип, немис сапатына татыктуу экенин далилдедим. Сезон башталды. Дегидратор азыр керек. Бүгүн заказ кылгандарга белектер бар экен. Бактылуу үй бүлө пайдалуу тамак аштан башталат. Бул жак малина эмес беле? Былтыр келип тартканыңызда. Быйыл эже малина кылып атам. Себеби объемду бир аз чоңойтуш керек болуп атат. Анан мактанып кетчү мына жүзүмдөрүм. Өзү жакшы чоңой элек, бирок мөмө байлап алыптыр. Карасаңар, бул экинчи жыл. Бая аракет кыла берсең эле болот экен да. Бул эми мен деле чыдамсыздык менен күтүп атам ушул аркада басабыз деп. Көлөкөдө жүзүм жеп. Мына бүгүн сиз келдиңиз, оператор экөөңөргө мен панаманы кийгизип койдум. Себеби бая дыйкан деген ушул талаада ысык болобу, суук болобу жүрөбүз да. Ушул ишти кылабыз. Анан ошону Алла Таала карап туруп деле, бул пендем аракет кылып атат деп туруп берет экен да. Анан кээ биркилер корко берет. Банкрот болуп калбаймбы, андай мындай депчи. Кыргызда жакшы сөз бар го. Эл эмгегин жер жебейт дегенчи. Аракет кыла бергиле, бышкан нерсе жерде калбайт да. Арзан болсо деле сатсаң ошонун акчасы берекелүү болот. Так что эч коркуштун кереги жок. Жерди кылса болот. Мына байкасаңар, мен бул тараптарым жөн эле арпа, будай, до конца тет жакка чейин кеткен. Бияктын прибылин эсептесеңер, анан бияктын прибылин эсептесеңер, кадимкидей асман менен жер болуп калат да. Анан кандай өнүгүп атат. Ар жакта көрүнүп атабы ким? Куба. Стадион салынып атат. Тет көрүнүп атат. Жаңы могу куттун үйлөрү ош керек, Күнтүү айылдары да, шалта, күнтүү. Баягы асман тиреген үйлөр уже пайда боло баштады да. Жакында шаарга. Мен Бакыт сбыт маселесине азыр сүйлөшүп атпайсызбы? Бир кышы менен дагы, былтыр дагы сүйлөшүп, азыр активно иштеп аткан учурубуз, урматтуу көрүүчү, айта турган мезгил келип калды. Сбыт маселеси дегенде жөн гана жанагынтип эле товарыбызды даяр сатып коюш жакшы болчу. Бирок биз
альтернативный варианттарыбыз да болуш керек. Анан кийин переработкабыз да болуш керек. Бул башка мамлекеттерге уже жөнгө коюлуп келген, биз деле ошондой варианттарды ойлошубуз керек да. Туурабы? Туура айтасыз. Кандай көйгөй болуп башка жерлерде согуш деле болуп атат. Эми эртеңки күнү Кудайга эле таандык да. Мынакей сбыт болбой атат, же бирдемке болуп атат деген учурлар менен баягы ниети кара адам эмесмин баягы. Комментарийлерге көп жазылат да, ушундайчы өтпөй калат, көп болуп кетсе деген сөздөр. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү бизде Кудайга шүгүр мынакей очередке туруп экспортерлор келип ящиктерин таштап бар дыйкан сенден дагы тиги дыйкандардан дагы алып кетишет. Шоковый заморозка деген технология бар. Биздин көрүүчүлөр көрүп жүргөндөр уже билет. Шоковый заморозка деген бул мындайча айтканда страховка да. Страховка. Сиз туура айттыңыз. Өскөн мөмөлөрдү дароо сатып жүргениң деле жакшы. Бирок ар кандай болуп калат да. Постоянно эле өтө бербейт, кээде граница жабылып калат, дагы бир балекет болуп кетет. Ошол маалда дыйкан деген бул скоропорт деп коет го, тез бузулуучу мөмөлөрдүн катарына кирет. Билбей каласың да, дыйкандардын көзү чачырап калат. Анан ошону колдонгон жанагындай, эми баягы бирөөнү жамандаш эмес, бирок ар бир нерсени айтып койгон жакшы да. 1-2 күн экспортерлор албай калса, дыйкандар байкуш баягы мээнетине күйөсүн да, бул жакта туруп. Дыйкан деле жагыркайт. Да мындай көз чачырап калат. Базарга алып барсаң, базарда өтпөйт. Эмне кылат анан? Анан адамдар баасын түшүрөт. Кааласаң ушул баага бер, кааласаң кете бер деп коет. Эмне кылат? Айла жоктон берет өткөзүп алган, өстүрүп алган нерсесин. Ошол себептен альтернатива катары ушунча мээнетти кылган дыйкан мындай коркпой ишти кылыш керек да. Шоковый заморозкаң болсо ошол жерге тоңдуруп кой. Ал сенден эч нерсе сурабайт, болгону электричество болгон болсо эле коюп койдуң, любой момент сатып бересиң. Ага спрос бар. Дүйнө жүзүндө бар. Тем более биздин Кыргызстандын Ягадасы интернеттерден деле көрүп жүрөсүңөр. Спрос клубника с Кыргызстана деп жакында эле чыгып атпады беле? Талашып атат да жана Россиядагы немелерчи. Башка мамлекеттегилер деле баалайт экен, себеби бизде перепад температура деген негизи эле бизде өскөн жакшы экен да, мындай мөмөлөр. Климатические условия биринчи очередь туура келген. Ошону биз туура пайдаланып алсак, сонунда анан баягы кылыш керек да, бул нерсени ошол нерсеге өтүшүбүз керек. Баягы мээнетибизди бирөөгө жедирип коюп эле жүрө берген бул туура эмес. Элестеткиле, урматтуу көрүүчү. Биз бакыт айтып атат, скоропортчий продукт деп атат. Бүт мөмөн бар скоропортчий. Бир күнүн ичинде сатылбаса, көз чачырайт, паника болот. Же болбосо ошол жерде түшүм жоготуулар болот, мотивация өлөт. Канча деген үй бүлө банкрот да. Бул жаман көрүнүш. Буга мындай көрүнүштөр болуп келген тилекке каршы. Ошондуктан биз деле изденип отуруп, AgriLife KG YouTube каналы ошонун үстүндө эле ойлонуп эле жүрөбүз да, негизичи. Мына Бакыт менен Кышы менен сүйлөшүп элестеткиле. Бир күнүн ичинде сатканга кандай мүмкүнчүлүк болуп атат? Же болбосо силерде 12 ай болот. Шоковый заморозкада 12 айдан деле ашык туура сакталса, 12 айдан ашык деле убакыт берилет экен. Бирок 12 айдын ичинде сен пока баа чыкмайынча стратегический выдержка болот да. Мындай выражение бар. Стратегический выдержка бизнесте аябай важный да. Ушуну деген баа жакшы чыкканда, шоковый замороженный продукцияга дайыма спрос бар да. Мынакей бизде жолуучулар болуп атат, бизде кардарлар чалып атышат, замороженный продукцияңарды фуралап алып кетет элек. Барбы, азыр барбы дегендер деле бар да. Анан эчтеке дей албай калып атабыз. Анткени биздин YouTube каналды, мына Бакыт немелерин, Instagramдан көрүшөт, түз чыгат экен. Байланышат, мага деле байланышып атат, мен жок деп калып атам да. Эмнеге жок? Анткени деген биз өзүбүз коркобуз. Шоковый заморозка куруп алсак, анан кийин каяка сатабыз деп. Шоковый заморозка өтөт деп айтсак болот. Анткени 12 ай сакталып атат. 12 айдын ичинде кантип кардар чырыкпасын. Шаардан бүгүн эле облепиховый чай ичтик, смородиновый чай ичтик биздин рынокто эле. Ал перерабатывающийге, заводторго замороженный продукция керек, бир гана свежий эмес. Анткени алар кышы жай иштейт да заводдор. Кыскасы, свежий продукция, шоковый заморозка бул свежий продукция жыл бою бар деген нерсе да. Туурабы? Ооба, мен немени кошуп кетейин деп атам. Мамлекет тараптан деле жакшы мындай условиялар түзүлүп атат да. Минсельхоздон кишилер менен сүйлөшүп, мен келгиле дейт да. Жериңер барбы? Холодильник куруп берели. Иштеткиле, эмгегиңерди мындай барктагыла депчи. Кредит жанагындай аз проценттеги немелерди берилип атыптыр. Бирок баягы биз анча-мынча кредит алганды жакшы көрбөйбүз да. Мен мисалы үчүн кредиттен алысмын да. Инвестор болуп бирөө келип мындай
сүйлөшүп ортодон ошондой иш кылса жакшы. Анан негизи шоковый заморозка кылат элем деген адамдарга Минсельхоздон ушундай немелер бар. Условиялар жеңилдетилген шарттар бар. Шарттар бар. Барсаңар куруп беребиз деп атышат. Минсельхоздон кардарларга адистерге беребиз. Ошол жерден силерге дагы маалымат берет да ошол боюнча. Бул мамлекет тараптан дагы бир өзүнчө кредитованиялар бар, жеңилдетилген шарттар менен, каникулдар менен бар да. Эми аякка албетте билесиңер, тилекке каршы баарын эле бере бербейт экен. Мындай чыныгы мындай иштеп аткан эми туура эле да. Иштеп аткан чыныгы көрсөткүчтөргө жетип аткан, бир нерсе ийгиликтерге жетип аткан адамдар платежеспособный деп та коет. Ошондойлорго жардам берет экен. Өткөндө Алмаз байкени тартып кеттик. Бизге дагы жаңылык айтты. Жанынан 3,5 гектар иштелет. Жанынан дагы 3 гектар жер бериптир. Ал мамлекет берген да, анткени иштетилиш керек жерлер. Жерлер иштетип аткан кишиге кимге берет? Албетте иштеп аткан кишиге берет да. Мындай жөн эле мындай эле бизнес план недостаточно, Конечно. Иш жүзүндө көрсөтсөң жакшы да, ма айтып атпайм, Минсельхоздон баягы иштеген специалисттер менен келип бул жерден жолугуп сүйлөшүп кетип атышат. Бизден кандай жардам дейт? Силерден пока жардам Кудайга шүгүр биз жетишип атабыз. Эгерде болуп калса ошондой муктаждык кайрылабыз дедик. Азырынча Кудайга шүгүр жакшы. Шоковый заморозкадан тышкары дагы перерабатывающий немелер, жолдор көп да. Чыгарылыш да бар. Алар дагы каналдан да кеп калабыз буюрса, ал деңгээлге да жетебиз. Сублимация бар, дегидрация бар, варенье бар, сок бар, джем бар, пюре бар, кыскасы переработканын түрлөрү бар да. Ар бир бизнесмен эгер бизди YouTube каналдан мынакей көрүп атса, кайрылып кетет элек, ушуга инвестиция жасасаңар болот. Анткени ежевиканын объемдору көбөйүп атат Кыргызстандачы, билинбей. Ошол объемдорго расчет кылып, переработка кылып, мындагы бир сок жасайсыңарбы, варенье жасайсыңарбы, джем, кондитерский изделиялар, ушуларды караштырса боло берет да. Мен бир нерсени кошуп кетейин деп атам. Жакында бир жаш эле жигит экен, Америка менен түз иштешкен. Анан ал бала айтат, байке менде акча бар дейт азыр. Ошол акчам жөн турбай, үстүнө иштеш керек болуп атат. Сиз иштетип аткан жерге кызыгып атам дейт. А мен айттым, сен азыр кылып аткан ишиң барбы? Жакшы мындай доход алып келген десем, ушул Америка менен иштешем дейт. А мен айттым, ошол жумушуңду жоготпой эле, сен ошол акчаңды мындай иштете турган тармакка киргиз, сен тиги жумушуңду таштаба. Себеби сен ал жакта иштеп жүргөн жеңил жумуштан дыйканчылыкка келип алган, бул бир аз баягы туура эмес ход да. Себеби бул жер кыйынчылыгыны билбейт да көп элечи. А бул жерге чыдаш керек. Анан ал бала да мындай городской бала экен. Ошого айтып атам, эгерде ошончолук эле акчаң иштешин каалай турган болсоң, азыр бизде эмне көп? Ежа малина көп, малина көп, клубника көп. Вот ошолордон сиз айткандай жанагындай кактарды, сокторду жасай турган ошол жака мындай завод салып деген эч ким айткан жок. Бир аз акчаң болсо, $10,000 болобу, ошону мини цех кыл, ошону мындай кылсаң болот да. Бул производитель болгон киши бат эле болуп кетесиңер. Бизде сүйлөшүүлөр болуп атат деп айтып атабыз, урматтуу көрүүчү. Шоковый заморозкага фуралап алып кетебиз деген балдар, малинанын жакшы сортторун алып кетебиз, тоңдурулганын алып кетебиз дегенде, ошол малина темасын аябай биз маани беришибиз керек да. Малинада спрос аябай жакшы экен. Именно шоковыйгадачы. Ошондуктан азыр могу жерден бакыттын малинасы көп экен. Могу жерге уже мөмө байлап баштаптыр, ошол жерге кызыгып азыр маалымат сурайлы. Бакыт айтып берсең биякта. Бул байке Шехиба деген ранний сорттогу малина. Бул мөмөсү ушу бармактай болот да. Жакынкы күндөрү бышып калат бул. Бир убактыңыз болсо келип тартып кетсеңиз дагы болот да. Анан малинанын эң эле баягы күчтүүсү ушул болуш керек. Себеби эрте бышат, түшүмдүүлүгү көп, мөмөлөрү аябай чоң. Анан жанагы шоковый заморозка деп атпайсызбы? Магазиндерде турат го жана. Мен Москвага барганда дагы көрчү элем. Өтө красивый мындай мөмөлөр. Вот ушул сорттор да. Мисал үчүн Маравила дегендер бар, тоже жакшы сорт. Бирок ал кечирээк бышат да. А бул деген эрте бышат. Мына бүгүн 25-майбы, эртең июньда уже мөмөсүн терип баштайбыз. Бир жума. Куба келип жакыныраак тартып койсуң мына мөмөлөр кадимгидей эле. Уже 25-май. Июньга дагы еще 6 күн бар, бир жума бар. Ооба, бир жумада Кудайым буйруса жеп калабыз мындан. Июндун бирлеринен баштап эле 10доруна жетпей уже түшүм жеп калат экенбиз да. Ооба, сентябрга чейин берет. Сентябрга чейин жана долгоиграющий деп элдер сурай берет менденчи. Мен айтам, туугандар, долгоиграющийди ала турган болсоңор сентябрдан кийин жумушчу табыш кыйын. Студенттер кетет, окуучулар кетет. Анан бул июньдан сентябрга чейин берет. Бирок
жанагы долгоиграющий бергенди 2 айда берип салат да, потенциал ошондой күчтүү. 2 ай береби бул? 2 ай интенсивно берип коет. Июнь, Июнь, июль, августта берет. Да, Сентябрда анча-мынча жана уктап калгандары ойгонуп берип калат, а так уже сентябрда почти жок да. Бирок ошол потенциал жана долгоиграющийдикин алып койсо боло турган сорт ушул. Биринчи плюсу психибанын, азыркы тартып аткан психибанын биринчи плюсу, эми буну билгендер бар, эми кайталап калган, эмнеге кайталап атасыңар? Жаңы неме кылгандар үчүн. Жаңы көрүүчүлөр күнөңгө кошулуп атат. Мөмө маданияты бизде Кыргызстанда өнүгүп атат. Мөмөнүн будущий аябай чоң, ошондуктан күнөңгө көрүүчүлөр кошула берет, маалымат издегендер кошула берет. Кайра кайталай берсек жаман көрбөңүздөр. Психибанын биринчи плюсу ранний сорт. Ранний сорт. Качествосы сонун. Шоко заморозка. Түшүмдүүлүгү. Түшүмдүүлүгү мынакей 3 ай берип атат түшүмдүүлүгүн. Мынакей. И плюс жумушчу табышка кичинекей жакшы убакыт экен да. Жана жай убактысында кээде госслужбада иштегендер деле келип иштейт да. Эмне кылмак элем, бошмун дейт. Келип лучше С витаминин алып, малина жейт. Мен жумушчуларга айтам, каалашыңарча жегиле. Мындай неме да? Кеңпейилдик. Витамин күндөн да калгыла, бул жактан да калгыла, и иштеп да кеткиле депчи. Бул мөмөлөрдүн былтыр ушу кол бошобойт деген ушуда мөмөлөрдүн, малинанын, эжевиканын, кулпунайдын пайдалары боюнча видео чыгарам деп кол бошобойт да. Бир күнү чыгарам буюрса. Бул айымдарга мөмө тоже өзгөчө полезный экен да, мен изилдеп жүрөм да. Орустар, мисалы үчүн, орустардын YouTube каналын көрсөң, алар сөзүн башка баштайт экен да. Биз менталитет башкабыз да бизчи. Алар мисалы үчүн биз канча табасың, качан түшүмгө киресиң деп жалаң акча жагын ойлонобуз го. Алардыкы дароо эле сөздөр эмеден башталат экен. Это полезно, это для здоровья, для женской части, для давления, для это деп сөздөр ошондон башталат экен да, уже менталитетти ошондон билип койсо болот да. Сиз айтканыңыз туура, былтыр мындай жакшы образованный эле, жакшы жерде иштеген эжелер да келип иштеп атышты да. Мен стресс болуп атам дейт. Мен депрессияга малынып эле, анан сен немеңди көрөм баракчаңдан. Анан мен акча үчүн деле эмес дейт да. Мен түшүнөм дейт, бул жерде неме бар дейт. Кандай десем, витамин малинадагы жейбиз. Күндөн да D витамин деп айтат го. Үйдө эле жана көлөкө жерде же офисте отуруп берсең каякта D витамин. Вот. А вот бул жерде келип, баягы жабынып алып, үстүңө панамаларды кийип алып, акырынан иштеп кетип, сонун пайда тапса боло турган жер экен да. Ошол себептен туугандар, эгерде жайкы мезгилде иштейм дей турган болсоңор, эшик ачык, келип иштеп кетсеңер деле болот. Телефон калтырып коебуз. Бакыттагы бир жумуш бере тургандардын бири алдыңкы катарына кирет деп ишенем. Азыр дагы эле тартып келе беребиз. Мен эме каалайм, Бакыт, сен кийин жүздөгөн гектарларды иштетип, мындай мен көзүм жетип атат да, сен ошондой иштей аласың, мындай бүт жагынан кыйын баласың да. 100 гектар иштетип, мындай биздин региондордо, Англия, айта берем да, ошол жактачы. Ушак миграцияны азайтсакпы деген эле максат менен иштеп келатабыз да. Толук азайта албайбыз, эми биз андай деңгээлде эмес, бирок какой-то часть алып калып атабыз да. Азыр бүгүнкү күнү ошондой эмелер бар, мисалдар бар. Миграцияга барбай, YouTube каналыңарды көрүп, мына Бакыттын түшүмүн көрүп алып, биз деген ежевика отургузабыз деп азыр күйүп жүргөндөр бар да. Анан ошолор ийгиликке жетип, Бакыт болсо андан да чоңоюп, могу жерлерде модульный үйлөрдү коюп, мындай киши иштетсеңби деп атам да. Баягы киши иштетет дегенде эле Кыргызстанга жумуш талаалап жакта жүрбөй. Экинчиден экономика, үчүнчүдөн бизден биякта мөмө өстүрүлүп экспорт болуп атпайбы? Экспортко чыгып атса, сырттан акча келип атат деген нерсе бар. Ал акча бияка кирсе, бул экономикага эмне деген түрткү. Бул жөнүндө да өзүнчө бир кеп кылсак болот, урматтуу көрүүчү. Экономикага кандай дыйкандар пайда алып келип атат. Бул азыр мындай эле үстүртөн эле бир мисал келтирип койдум да. Ошондой деңгээлге жетем сен. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчү, AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү бар, дайыма көрүп жүргөн. Айтып атпаймынбы, могу чыгарыштын башында эле айттым. Бакытты көчөт алып аткан жеринен баштап тартып келатабыз деп. Былтыр келгенде, ушул малда келсек керек, бул жерде теплица иштеткен балдардын тракторун жалдап иштеп аткан көргөм да, чай ичип отурганбыз ошо тактастер менен. Данияр деген балдар. Кудай насип этип, мынакей бүгүнкү күнү Кудайдын кулагы сүйүнсүн, тракторго жетип отурат. Трактор боюнча маалымат берип кетпесин. Кандай жеттиң, ошого канча калдың сыры болбосо, эмне кызматтарды аткарып атат? Баягы бардык нерсе ниетке жараша болот деген нерсеге мен ишенем да. Былтыр ошо сиз келип баягы жүргөндө дыйканчылыкта эми 2-чи жыл болгон да былтыр. Эми өзүмө келип аткам. Анан мүмкүнчүлүк жок эле ушундай трактор алганга. Бирок дыйкандын эң чоң бир жардамчысы ушул да. Мына байкасаңар, бул жерде фреза деп коет.
артында фреза менен малиналардын ортосундагы ото чөптөрдү айдап тегиздеп турам. Азыркы моментте ошол функциясын гана иштетип атам, бирок бул жерге көп нерсе, жанагындай жер айдай турган соко, башка көп нерсени кылса болот, бирок азырынча фрезаны эле тагып атам. Ушул эле эмне деген, фреза деген сонун эмне деген жумушта бул эми? Бул тракторду Япониядан алдырдык. Баасын айта кетсем $7000 турду мен колума. Моточасы аз, кыскасы жакшы состояниядагы ушундай алдык да. Ошондой. Сельхозтехника бул эми кээ бирлер азыр иштетип, дароо эле иштетип атканда мындай чакан жерге мындай мотоблок менен деле өтүп кетсе болот, бир 20-30 соток жерчи. А гектарлап иштеткен жерге сөзсүз түрдө минимум трактор керек, Ооба, конечно. Былтыр мотоблок менен жүрдүк. Мотоблок кыйын эле. Сиз айткандай 1 гектарга чейин балким мотоблок менен кылсаң болот. Биздики 3 гектар болот да. Ал жагын айдайсың, бул жагын айдайсың. Ошого мотоблок менен салыштырбайлы, мисалы үчүн мотоблок менен канча убакытта иштейсиң, ошол эле фрезаны 1 гектар жерде, трактор менен канча убакытта иштеп саласың, канча убакыт экономдолот? Мотоблок эми баягы аттын күчү аз, анан жана немелерди фреза бар го, именно жерди майдалап кеткен. Меники мурдагы мотоблогум кыскасы 3 күн жүрчү элем да, артында. И өзүң дагы уже болбой каласың, чарчайсың, конечно, жана топуракта басып жүрөсүң, эки жакка далдаңдапчы. Эмне отурдуң, мунун үстүнө чатыр жасап коеюн деп күн эми мысый баштады, Кудай буйрса жасап коебуз. Бул эмне отурдуң, автомат салып коесуң, айдап жүрө бересиң. Кулакка наушник, Агролайф каналды иштетесиңер дагы. Болду, кете бересиң. Биягынан маалымат топтой бересиңер. Биягынан жумушуңар жүрө берет. Мына малинанын аралыктары канча болду ошондо? Бул жер 2 метр негизи. Фрезанын ширинасы 1,5, ошондо ортосун мен тегиз алып кетем да. Анан байкасаңыз бул малиналардын бою кичинекей, себеби атайын жазында жүрүп салгам, таптаза кылыпчы. Себеби баягы бул дагы эже малина бир маалда бышып калып, былтыр бир аз кыйналгам да, ошол себептен бою кичинекей азыр. Элдер ойлошу мүмкүн, сен малинаң эмне мындай кичинекей деп. Атайын жүрүп салгам баягыда, ушунча чыгып турганда. Баягы немесин срок созревания деп коет го, бышкан малыны кечиктирейин деп турупчу. Мына артын кайра чыкты. Искусственно артка жылдырдым. Ошондой. Ежевика малиналардын аралыктарын канча рекомендация бересиң, чтобы будущий техника кириш үчүн трактор менен ушундай иштетем десе, 1,20 болот атпайбы фрезанын? Аралыктарын 1,5 фреза. Негизичи, мен ойлойм да, 2,5 колдон келсе 3 метр болсо, междурядье, жөөктөн жөөккө 3 метр болсо сонун да, идеальный. Идеальный болот, сонун болот. Бирок эми жанагы чакан жерде экономдошот да, бул жана көп жерлерди иштетем десеңер, бүт баарын механизировать этем, автоматизировать этем десеңер, ушул моменттерде мынакей сонун маалыматта 2 метр, 3 метр. Анан 10-20 сотуктарга айтам мен, силер 1,5 метрден эле кылгыла, междурядье. Анан бардыгы эле немеге кетип калбайбы, жөөңө депчи. Мынакей, урматтуу көрүүчү, момундай трактор алып атат. Быйыл жакшы сонун машинелүү болгон. Көп эле дыйкандардын ушу мечтасы болуш керек. Шоковый кылып алсам эле мен независимый болуп калат элем деген да, элдин эмесичи. Эми баягы турада ушунча мээнет кыласың, анан жана мөмөңдү сатышың керек да. Замороженный продукцияга азыр мага поляма чейин келип атышат да. Бизге канча объем болсо кылып бергиле, алып кетебиз деп атат. Дегенде эле анан отуруп калабыз да. Урматтуу көрүүчү, биздин YouTube каналга катталгыла. Убакыт учкан куш, эртең эле гүлдөйт, кайра келебиз, тартабыз, бүт баарын көрсөтүп турабыз. Биз менен кабарлар болуп туруңуздар.